Үй бүлө бул биздин таянычыбыз, колдоочубуз жана бактыбыздын булагы. Бирок ар бир үй бүлө ар кандай сыноолорду башынан өткөрөт. Мамилелерди чыңдоо, ачык жана колдоочу баарлашуу, татаал кырдаалдарда бирибизди түшүнүү сыяктуу маанилүү темалардын алкагында маек кылып талкуу жүргүзөбүз. Биздин студияда коуч, тажрыйбалуу психолог Сейил Калдыбаева. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биздин угармандарыбыз үчүн ушул соңку учурларда баягы үй бүлөдөгү мамилелер өтө эле актуалдуу болуп келатат. Анан ал жаатта психологдордун орду дагы маанилүү десем жаңылышпаймын. Анан негизи эле үй бүлөдөгү жылуу мамилени сактоо бул талыкпаган эмгек, бул чыгармачылык, бул креативдүүлүктү талап кылган нерсе деп айтат элем. Анткени бизде көбүнчө тойго даярдык көрөбүз, бирок тойдун эртеңине такыр эле даярданбайбыз да. Үй бүлө бул бакча сыяктуу эле. Ал эми ошол жерде эркек менен аял биргелешип багбан болуш керек да. Мындайча айтканда ошол үй бүлөдөгү баштапкы сүйүүнү суутпай, ошол нерсени улам жыл сайын бир башка бир дагы таттуу деңгээлге өткөрүүгө аракет кылып, дегендей бир талыкпаган иш аракет болгону жакшы да. Бирок бизде тилекке каршы үйлөнгөндөн кийин эркек сен кайда кетмек элең, аял болсо мен баланча баланы төрөп берип салдым, бул каяка кетмек эле деген бир көңүл кош мамиле, анан ортодо ошол баштапкы бир сонун мамилени сактап калбай, бара бара бир эшиктен кирип, бирок эки башка жаздыкта, эки башка бөлмөдө жаткан жубайлар аябай көбөйүп баратат да. Душман көзүнө, эл көзүнө эрди катын, бирок мындай сурасаң экөө эч ага эле бири бирине чоочун болуп калышкан да, өкүнүчтүүсү. Бул эмнени көрсөтөт? Бизде мамлекетибизде негизи эле үй бүлө институтунун жабыркап атканы, жаштарыбыздын үй бүлөлүк жашоого даяр эместиги, чыдамкайлыктын жоктугу, кыскасы көп себептер да. Анан ошол себептен үй бүлө куруп атканда мындай ар бир адам мен бактылуу болуш үчүн үй бүлө куруп атам эмес, башка адамды бактылуу кылыш үчүн үй бүлө куруп атам деген позицияда эки жаш баш кошсо, анан кадимкидей эле изденип, билим алып, ошол мамилени сактап калуу боюнча, конфликт чечүү боюнча, бири бирин терең таануу, эмне биз менен айырмаланабыз, ал үй бүлөдө кандай баалуулуктар менен чоңойгон, мисалы жолдошум же келинчегимдин үй бүлөсүндө эмне өзгөчөлүктөр болгон деген терең изилдөөлөр, байкоолор болбогондуктан, мындай бизде мындай да, өзүнөн өзү эле үй бүлөлүк жашоо болуп кетиши керек деген мамиле кылгандыктан, көптөгөн бүгүнкү күндө статистикага карай турган болсок, ажырашуулар же болбосо эптеп эле жашаган айымдар жана мырзалар да. Мисалы кээде элге аралашып калганда жубайлардын бири бирине кылып аткан мамилесин көрүп, эркектин аялга, аялдын эркекке кылып аткан мамилесин көрүп аябай кейим да. Аялдардын муңдуу көздөрүн көрүп, эркектин баягы мурункудай жубайына сүйүү менен, суктануу менен, сагынуу менен бир карабай калганын көрүп, дейсиң, бир келген жашоодо ушунчалык бири бири менен рахаттанып, бир келген жашоодо ушу ортодо жаралган балага сонун бактылуу үй бүлөнүн моделин көрсөтүп бере албастан, тескерисинче мындай эптеп септеп жашап аткан жубайлар көп тилекке каршы. Эки адам ушул мамилени, үй бүлөлүк мамилени сактап калам десе, сөзсүз түрдө сүйлөшүүсү, баарлашуусу, маселени чечүүсү керек депчи. Себеби үй бүлөдө чын эле бекем мамилени, тереңдикти мамиледеги сактап турган нерсе, же болбосо ошол мамилени терең деңгээлге түшүрө турган нерсе бул туура баарлашуу да, коммуникация. Бизде ошол баарлашканды, сүйлөшкөндү деле билбейбиз. Кээ бир жубайлар бар, сүйлөшсөк эле урушуп кетебиз, айланайын, азыр мен сага тийбейм, сен мага тийбе деген эле позицияда жашап калышат. Же болбосо күнүмдүк эле балдарын курсагы ток, бул кредит токтуңбу, продукту ала кел деген сыяктуу күнүмдүк түйүшкө байланыштуу гана баарлашуунун деңгээлинде калган жубайлар аябай көп да. Бирок ар бир нерсени баарлашуунун терең деңгээлине жеткенге аракет кылган жакшы да, ар бир нерседе. Мисалы, баарлашуунун 5 деңгээли бар. Бул биринчиси жана жөн эле учурашуу. Кошуналар сыяктуу эле да. Кандайсың, жакшы турасыңарбы? Андан кийин болсо маалымат алмашуу болгону,
тиякта мындай жаңылык болуп атыптыр, пробка кең, тыгын болуп атат көчөдө, же болбосо баландай кымбаттап кетиптир деген сыяктуу. Экинчи деңгээли болуп калса, үчүнчү деңгээли бул ошол айтылган жаңылыктарга, маалыматтарга комментарий берүү, ар ким өзүнүн оюн айтат да. Анан конфликт негизи ушул үчүнчү деңгээлде башталат. Качан биз кандайдыр бир бөлүшкөн маалыматтарыбызга комментарий, өз пикирибизди айтып баштаганда, анан ошол жерде кагылышуулар келип чыгат. Эмнегедир көп жубайлар мынтип ойлошот да, жубайым, жолдошум мендей ой жүгүртүшү керек, мендей көз карашта болуш керек. Мага мынтип жазып калышат да, сейилеже ошо экөөбүздүн оюбуз бир болбой атат, эки башка ой жүгүртүп атабыз дегенде мен билем да, жакшы да бул. Анткени биз эки башка инсанбыз, эки башка үй бүлөдө өсүп төрөлгөнбүз. Ошол эки башкалыкты, эки башка нерсени, конфликттин булагы эмес, айырмачылыктарды, бул бири-бириңерди толуктоо катары алып кете алсаңар, анда тескерисинче бекем үй бүлө болот да бул. Анан төртүнчү деңгээли болсо, канчалык деңгээлде сен өзүңдүн жубайыңа ой максаттарыңды, кыялдарыңды, ички тынчсызданууларыңды, ички бир коркунучтарыңды төгүп айта аласың. Ушул нерсени дагы текшерип көрсөк болот. Эгер ушул нерсени айта алсак жана экинчи тараптан шылдыңга кабылбасак, какшыктоого, же болбосо ошол нерсени нарксыздандырууга, койчу ошонун эмнесине кайгырып атасың деп биз мындай кичирейтип коебуз да, бирөө бир нерсе бөлүшүп атсачы. Ошол нерсеге кабылбай, экинчи түгөйүбүз бизди тыңдап атса, кон коюп угуп атса, ошол биздин ички төгүп аткан сырларыбызга кайдыгер эмес, мындай чын эле чын ыкыластан угуп аткан болсо, анда бул жубайлар азамат жубайлар да, себеби булар баарлашуунун терең деңгээлине түшө алышты. Төртүнчү. Бешинчи деңгээл албат таптакыр эле баягы эмоционалдык, физикалык, баардык руханий, жөн эле сен мындай экинчи түгөйүңдүн алдында жан дүйнөңдү жылаңа чыштагандан коркпойсуң. Болушунча ачыксың, чачыксың да, мындайча айтканда. Эгер жубайлар бири-биринин алдында жан дүйнөсүн ачкандан корксо, бет кап кийип жашаганда жубайлар бар. Ошол эле элементардуу макияжсыз көрүнө албаган айымдар бар, тилекке каршы күйөө менен макияжы жок көрбөшү керек деген сыяктуу. Же болбосо кыскасындай толук ачылбаган сандыктай болуп эле экөө эки башка дүйнөдө жашай берсе, буларды мындай жубайлар деп айтыш дагы өтө кыйын да. Анан кээ бир учурларда ошол үй бүлө мүчөлөрү дагы бири-бирине наразычылык пикирлерин айта албайт да. Анан бул учурда баягы кандай эрежелерди, же болбосо кандай кеңештерди сунуштайсыз? Сиз жогоруда айтпадыңызбы ошол мындай өздөрүнүн баягы сандыкка салып койгондой эле жашашат депчи. Анан наразычылык пикирди айткан канчалык мазмундуу, керектүү? Негизи наразычылыктарыбызды үй бүлөдө бизде терс эмоцияны пайда кылып аткан, конфликтти пайда кылып аткан нерселерди ачык үйрөнүшүбүз керек. Ачык айтканды үйрөнүшүбүз керек, бирок аны дагы айта билүүнүн, өзүнүн туура айта билүүнүн ыкмалары бар да. Экинчи тарапта каршылык жаралбагандай, экинчи тарап өзүн коргоого өтпөгөндөй, экинчи тарап кабыл алууга жеңил болгондой ар кандай формалары, ыкмалары бар. Мисалы, жолдошуңа үй бүлөдө сөзсүз түрдө наразычылыктар болот, күтүүлөрүбүз болот, биз күткөн нерселер акталбай калганда нааразы болобуз. Бул нормалдуу көрүнүш, эки адам бар жерде конфликт болбой койбойт. Айта келгенде, мисалы көбүнчө биз кыргыздар сен деген позицияны колдонобуз да. Сен баландай, сен төлөндөй, анан сен никенде, сен. Ушул нерсени токтотуп, мен формасына, мен кабар, сен кабар деп коет да. Мен кабарга өтө турган болсок, мисалы, мен өзүмдү аябай жаман сездим. Элдердин көзүнчө катуу жооп берип койгонуңда мага катуу тийди. Көрдүңөр, тиги адам жөнүндө экинчи планда сөз болуп атат да. Негизи өзүң тараптан конфликт учурунда адам өзү жөнүндө айтышы керек. Биз күнөөлөгөнгө өтөбүз, айыптоого өтөбүз, соттоого өтөбүз. Ал адамдын инсандыгына чейин, мээң иштебейт, келе соо дегенге чейин өтөбүз да. Жок, келишпестик же наразычылык болуп атканда адам өзү жөнүндө гана сүйлөш керек да. Өзү ошол учурда өзүн кандай сезди, өзүндө эмне ойлор болду,
менде ушундай ойлор болду, балким мен жаңылып жатам, жаңылып жатсам айта кетсем болот деген сыяктуу да. Анан ушундай нерселерди айтсаң эле койчу-ай, бул каяктагы европалыктардын немесин айтасыңар дейт да. Эмнеге бул европалыктар? Бул кыргыздар эмнеге үйрөнсө болбосун да? Мисалы бул мен буга каршымын, анткени ата бабаларыбыздын тарыхына сары эсеп сала турган болсок, көбүнчө нааразычылык айтканда деле кандайдыр бир үлгү насаат аңгемелер менен, кандайдыр бир мисалдар менен айтып келип, алыстан баштап келип туруп анан айткан учурлар болгонго, кыргыз элинин чыгармаларына деле көз сала турган болсокчу, акылман, даанышман адамдар. Ошондуктан биз менди колдонгонубуз жакшы да. Мисалы, үйгө келсек, балдарыбыз идиштерди жуубай, үй чачык болсо, мен аябай чарчап келаткам, анан ушунчалык келип эле тамак ичип алып эс алгым келген, бирок ашканага кирсем жуулбаган идиштерди көрүп, ого бетер чарчап турган жаным, маанайым бузулду. Көрдүңүзбү, бул жерде балдар жөнүндө эч бир нерсе айтылган жок. Эгер тескерисинче силер мени ойлобойсуңар, мен силер деп таякта телпектеп иштеп жүрсөм, анан үйгө келип тамак ичип алып тынчыраак эс алайын десем, чочко канадай кылып деген сөздөрдү айтып, идиш кантет, мен ойлогон киши барбы дегенде, дароо экинчи тарапта коргонуу механизми иштейт да. Эгер жана мен айткан биринчи позицияны колдонгондо, тескерисинче балдарда эмне болот? Аюу сезими ойгонот. Айыптоо болбойт аларда. Деп өзүнүн катасын түшүнүү сезими ойгонот да. Алар тыпылдап эле өздөрүнөн өздөрү туруп эле кантип жыйнап киргендерин өздөрү байкабай калат. Ошондуктан ар бир адамга ушул техниканы сунуштамакмын. Негизи коммуникациянын көндүмдөрүн, орусча навыктарын деп ыкмаларын кадимкидей эле биз журналистикада мисалы бизге суроо бергенди, туура суроо бергенди, келген конокту терең ача билген ыкмаларын үйрөтөт го. Үй бүлөлүк жашоодо деле биз баарлашууну терең үйрөнүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө бизге аябагандай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы, тренингдер, вебинар, семинар, ошо окутуп аткан адамдын билим деңгээлин, тажрыйбасын карап туруп, тандап алып туруп, барып билим алышыбыз керек. Тойдун эртеңине даярдануу деген ошол да. Үй бүлө курууга даярдык көрүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө ошо балдарды тарбиялоодо ата-энелердин өздөрү кандай үлгү көрсөтүш керек? Бул канчалык деңгээлде маанилүү? Бала баягы өзүн эркин сезиш үчүн жана анын ишенимин арттыруу үчүн ата-энелер кандай мамиле кылыш керек бири-бирине? Алар дагы баягы үлгү болуш керек да үй бүлөдө. Ооба, кээде мага телефон чалып калышат, Сейил эже, өспүрүм баламды сизге шакирт кылып кошуп берип коеюн, тарбиялап бериңизчи депчи. Же болбосо сизге консультацияга жиберейин, мындай болуп атат, анан мынтип өзгөртүп бериңизчи деп анан мен күлөм да. Психолог бул мисалы мага өспүрүм баланы алып келсе, мен болушунча 1,5 сааттын ичинде ошол баладагы өздүк бааны, өзүнө болгон ишенимди бекемдеп бергенге, анын жакшы жактарын көрсөтүп бергенге, кыскасы бир жакшы сезимдер менен кетиргенге аракет кылып атам дейли да. Анан ал мындай сыртка чыгып үй бүлөгө барар менен, мындай образдуу түрдө айтканда, мен анда ылай баткактардын баарын жууп тазалап кетирдим. Эгер үй бүлөдө таза болбосо, психологиялык жактан, эгер үй бүлөдө ата-эне балага туура мамиле кылганды билбесе, анда менин иштегеним бекер да. Бир жолу биз кайсы бир Евросоюздун бош керек эле долбоору менен жердеги 7 областты кыдырып, балдарга профориентация боюнча тренингдерди өтүп келген элем. Анан ошол жактан Сооронбай Жээнбеков атындагы интернатка, эсимде да, ошол жака кирип 4 саат бою какылдап, какшап, балдарга дем күч берип, алардын кесиптерин аныктап берип, аябагандай сонун деңгээлде атайын тренинг өтүп, анан балдар аябай кубанып чыгышты. Анан чыгып эле бир окуучу эжеке деп мугалимине чуркап баратат да. Мен юрист болсом болот экен, мен өзүм юрист болуп жүргүм келген, көрсө меники ушул, менин табиятым ошого туура келет экен деп аябай сүйүнүп чыкса, мугалим келип туруп, ай, сенден юрист чыкпайт деди да. Баягы баланын шабай сууп калды. Ушул сыяктуу да, эгер ата-эне менен психологко келген күндө дагы ата-эне менен психолог мындай биргелешип иштешпесе,
бизде эми көп эле айтылып келет го, баланы тарбиялоонун кереги жок, өзүңдү тарбияла. Өзүң балаң кандай болушун кааласаң, өзүң ошондой жаша дегендей да. Анан биз ата эне жоопкерчиликти мектепке, мугалимдерге, ошол эле психологко отура салганга амашпыз да. Мугалимдер жооп берет. Же болбосо болбой баратса коом тарбиялайт, өкмөт тарбиялайт депчи, анан айланайын өкмөттө деген канча бала бар, коомдо канча, мектепте канча бала. Бул жерде ата эненин толук жоопкерчилиги, анткени бала өзү каалап төрөлгөн эмес. Бул жашоого биз ата эне эки адам баш кошуп монча балалуу болобуз деп баланын тандоосу жок эле биз аларды жарык дүйнөгө алып келгенбиз. Демек толугу менен 18 жашка чыккычакта жоопкерчилик ата энеде. Анан тарбия бул баланы бир укмуш кийинтип, укмуш мектепке берип коюп эле, анан колуна аябай жакшы акыркы маркадагы гаджетти карматып коюу эмес, бренд кийимдерин кийинтип коюу эмес, баланын ичиндеги сүйүү чөйчөгүн толтура билүү, баланы кандай болсо ошондой кабыл алууну көрсөтө билүү, баланы өз алдынчалыкка үйрөтүү да. Ар бир ата эне суроо берсек, эгер Кудай сактасын менин көзүм өтүп кетсе, балам мен жок жашап кете алабы? Элементарно тамагын жасап жей алабы? Өзүнө өзү кам көрүп, кирин жууй алабы? Кир салганды билеби? Ошол эле автоматка макул, мурункудай эмес. Ошол нерселерге адамдар менен алака түзгөндү билеби? Көңүл бурсак да. Себеби мен бир жакын тааныштарым ата энеси өтүп кетип, анан ошол кыз анда күйөөгө тейлеп болчу, ыйлады эле да, ата энем мага жок дегенде жумуртка курганды үйрөтпөптүр. Атасы да апасы да бир учурда өтүп кетти. Анан аябай ыза болдум, тамак жасап жей албай, жалгыз калып калды да. Ошентип ыйлаган күндөр эсимде. Анан ошондуктан биз дайыма ушул нерсени эстей жүрсөк, антпесе бүгүнкү коомдук 40-ка чыккан эркектер бар, апасын атасын айтканы менен ошондой эле айымдар да бар. Бирок мен көп эркектерди кездештирем да. Эркектерди таңып албайм, бирок статистика боюнча көбүрөөк мырзаларды кездештирем. Апасын айтканы менен жашайт да. Эгер апасы жок болуп калса, менимче бул жашоодо өзүн жоготуп деле коюшу мүмкүн да. Чоңойбогон мырзалар көп. Ошондуктан бала тарбиялоонун эң негизги максаты өз алдынчалыкка үйрөтүү баланы. Бардык сферада. Баягы ата энелер дагы бул жаатта өзлөрүнүн ордулары болуш керек. Алар дагы үлгү көрсөтүп, сиз жогоруда айттыңыз. Биринчи кезекте ошол бири-бирине болгон мамилелер дагы бул сөзсүз түрдө баягы балага таасир берсе керек. Анан биздики баягы айымдар клубу деп аталышы дагы бир айымдарга арналган программа болуп атпайбы? Анан үй бүлөдөгү дени сак мамилени сактоодо айымдардын ролу канчалык? Негизи эле бизде баягы кыргыздарда биздин менталитетте алып калган го, аял деген үй бүлөнүн очогун кармайт. Анан аял кандай болсо, мырза дагы мындай ошо менен болот. Анан бизге көбүрөөк жоопкерчиликти жүктөп койгон да. Анан сиз ушул баягы үй бүлөдөгү дени сак мамилени сактоодо бир гана аял жоопкерчиликпи же эки тараптын жоопкерчилик болуш керекпи? Негизи эле аялдардын орду бул жаатта айтсаңыз да. Жакшы суроо. Үй бүлөдөгү дени сак мамилени сактоо үчүн эки тарап тең жоопкерчиликтүү. Бирок үйдүн ичиндеги жайлуулукту, үйдүн кутун, үйдүн ичиндеги аба ырайынын жагымдуу болушу бул көбүрөөк баары деле аялдын мойнунда да. Бирок мамилени сактоо албетте аял эркектин дагы мойнунда. Ошондуктан эми бул нерсе мен ойлой берем, бул тиги эң биринчи үй бүлөгө кайтып бара турган болсок, бул биздин адам ата менен обо эне да. Эң баштапкы үй бүлө. Анан ошол жерде деле аялдын обо энебиздин таасиринин күчтүүлүгүн байкасак болот да. Мисалы ошол жерде айтылат го, баягы китептерге кайрыла турган болсок, бейиш багын жаратып, анан ошол жерге ээлик кылсын деп адам менен обону жайгаштырып, анан бул жерде баардыгына бийлик кылгыла, каалаган нерсеңерди колдонгула, бирок бул жерде бир эле дарак бар, жамандык менен жакшылыкты тааныта турган, ошого тийбегиле деп кетет да. Анан баягы обо аны биринчи жейт, азгырылып, анан адам ата калып келет. Ошондо менде суроо да, адам ата өзүнүн мээси, башы өзүнүн ордунда. Бирок ошентсе дагы мен ойлойм, обо энебиз ушунчалык бир сулуу, ушунчалык бир ажарлуу,
адам ата мындай каршылык көрсөтө албаган деңгээлде бир таасир этсе керек да. Анан жеп алды. Жеп алгандан кийин биринчи жолу аларда уялуу сезими пайда болуп, анан жалбырактардан кийин тигип алып, анан баягы жаратуучу келатканда коркуп кетип жашынып калышты деп жазылып турат да. Анан келип адам сен кайдасың десе, биз уялып атабыз жалаңач экен, ким айтты аны силер мен жебе деген дарактан жедиңерби деген да. Анан сен берген аял жедирди деп айтат да. Ошондо биякта аялды дагы эркек, анан жаратуучуну да күнөөлөп атат да. Бүгүнкү күндө эркектерде дагы ошол сакталган. Күнөөсүн башкага оодура салуу, аялдарда таасир берүүчү күчүбүз сакталган да. Биз каалайбызбы жокпу эркекке таасир бере алабыз. Кандай таасир берип атабыз? Ар бир айымга суроо. Ошон үчүн демек биз ошол мырзаларыбызга дагы жакшы жака оодарып, мотивация берип, жакшы кылып кетиш дагы биздин колубузда экен, э? Бирок албетте кээде аял жакшы, эр жакшы деп коюп, анан аялга оодара салып, эриң жаман болуп атса сен күнөөлүүсүң деген да бул аша чапкандык. Анткени адамдын жакшы болушу тек гана аялдан көз каранды эмес, адамдын өзүндө дагы каалоо болуш керек да. Мен жакшыргым келет, мен өскүм келет, мен өзгөргүм келет деп. Кээде байкуш айымдар тырбалаңдап, аябай аракет кылабыз. Мисалы тренингтерде, консультацияларда, менин курстарымда жүргөндөрдүн көп пайызы аялдар. Мисалы азыр мен кесипкөй коуч курсун окутуп атам, бир эле эркегибиз бар. Ызат деген мырза бар. Келгенде жөн эле аларды мен вау, азаматсыз, эркектер билим алыш керек деп аябай сүйүнүп шыктандырам да. Бирок көбүнчө айымдар жүрөбүз. Эркектер билим алгандан, окугандан эмнеге намыстанышат түшүнбөйм да. Психологиялык сабаттуулугун арттырууда эмнеге намыстанышат? Анткени үй бүлөдө адам негизи 3 бөлүктөн жаралган да. Бул рух, жан дүйнө, анан дене. Ооба, дене сөз жок кам көрөбүз. Даамдуу тамак жейбиз, кийинтебиз, ичинтебиз, баняга алып барабыз. Жан дүйнө бул психолог менен жан дүйнөнү тамактандыруу бул. Ошол китеп окуу, сабактарга катышуу, психолог менен иштешүү, жан дүйнөнү өстүрүү да бул. Интеллектуалдык жагыбыз да ушул жака кирип кетет. Руханий дүйнөбүз бул Кудай менен байланыш да. Кудайдан коркуу, ыймандуу болуу деген түшүнүктө. Анан ошондуктан биз качан үй бүлөдө аял дагы эркек дагы ушул 3 сферада өзүнө кам көргөндө, жана бири-бирине ушул 3 сферада кам көрө билип, 3 сферада биримдик болгондо аябай толук гармония болот да үй бүлөдө. Биз тилекке каршы баягы финансылык, материалдык жака эле, денелик жака басым жасай беребиз. Ушул баларды руханий жагыбыз, жан дүйнөбүз жарды боюнча, руханий жагыбыз орукчан боюнча калып калат. Мисалы бүгүнкү күндө 4 аяктап мышыктын, иттин кейпин кийип жүргөн өспүрүмдөрдөн эмне бул эмненин кабарын берип атат? Руханий жакырдуулук, руханий жактан жабырланып, Кудай адам деген улуу атты берип атса, ошону кабыл албай ит мышыкка айланып атышпайбы? Бул эмне? Руханий жактан оорулуу болуп баратканыбыздан кабар берип атат да. Уктуруубузду улантабыз. Кадырман угарман, сиз үй бүлөдөгү ден сак мамилени сактоо темасындагы маекти угуп жатасыз. Бул Айымдар клубу программасы. Көпчүлүк учурда айымдар менен мырзалардын ортосунда конфликт болгон кырдаалдар болот да. Анан аны баягы чечүүдө ким биринчи кадам жасаш керек деген бизде бар да, билесиз да, үй бүлөлөрдөчү. Эрегишмей тиги азыр менин күйөөм келсин, ошону чечишебиз, же болбосо ал биринчи келип мага айтсын, же мен эмнеге барышым керек. Кечке эле мен кечирим сурай берем деп. Анан мырза дагы ошол эле өзүнүкүн бербей, эмне аялда аял деген биринчи келиш керек. Ал менден демек мындай статусу боюнча, же болбосо баягы аял мен үй бүлөнүн кожоюнумун деген сыяктуу баягы өзүнүн таасирдүүлүгүн көрсөткүсү келет да. Мындай учурда ошол конфликт, кырдаалды кандай чечиш керек? Мындай экөө бири-бирин күтүп отура бериш керекпи, же кандай экөө отуруш керекпи, сүйлөшүп кандай болот бул жагы? Конфликтте негизи конфликтке карата 3 реакция бар. Бирөөсү кээ бирөө качат конфликттен, качкандар көбүрөөк ажырашат да. Же болбосо качкандар чоочун адамдардай жашай беришет, жанагындай эле эл көзүнө эле аял күйөө да. Бирөө бар, дагы бир реакция бар, бул салгылашуу кадимкидей. Булар мушташып, кадимкидей ит менен мышык, мындайча айтканда. Бул эки реакция тең туура эмес. Чоң адамдын позициясында жашоо, чоң адам болуу, бул конфликтти
конструктивдүү, мындайча айтканда туура чечүү, конфликт менен кездешүү, мындай качпоо же болбосо араздашуу эмес, бул салгылашуу эмес да, ким утат эмес, мындайча айтканда. Ушул жерде конфликт болбой койбойт да. Анан ушул жерде жеңүүчү дагы жеңилүүчү да болбошу керек. Биздин максат биз бул жерде экөөбүз үй бүлөнү сактап калалы деген ниеттин болушу да. Анан үй бүлөдө негизи бир тарап көбүрөөк биринчи кадам жасайт. Кечирим сурайт. Ким болушу мүмкүн, мырза? Кээде мырзалардан болот, менин практикамда. Кээде айымдар болот. Бирок статистикага келип карасак эле айымдар көбүрөөк биринчи кадам ташташат, бирок мырзалар да бар. Анан мага мынтип калышат да, Сейле эжеме качанга чейин дайым эле мен эле жүрөм. Ага эмне үй бүлө кереги жокпу депчи. Анан мен айтам да, мейли, күчтүү адам кечирим сураганды билет. Сиз кечирим сурап атасыз, бирок ошону менен сиз басынып калган жоксуз. Ошону менен сиз бир мамлекетти, бүтүндөй бир чакан мамлекетти сактап калып атасыз. Бул кечирим суроону биз төмөндүк же алсыздык катары кабыл албашыбыз керек да. Күчтүү адам, акылдуу адам, данышман адам, Кудайдан корккон адам кечирим сураганды билет. Кечирим сураганды үйрөнүшүбүз керек, туура кечирим сураганды. Намыстанбаш керек. Бул эмне? Болгону кечирим сураганда мындай кекетип, кечирип койчу, бирок сен монтпедиңби деп кайра, кечирип кой, баягы эле мен сурайм да эмес да. Кечирим сураганда биздин кечирим сурообуз конкреттүү болушу керек. Эмне үчүн кечирим сурап атасың? Анан бул жерде конфликтте ким күнөөлүү деген да көп да бизде. Ким көбүрөөк, анын кереги жок ким күнөөлүү экенин. Анткени эки тарапта тең күнөө бар. Болгону бирөөндө балким көбүрөөк, бирөөндө азыраак же бирдей да, бирок муну далилдөөнүн, муну көрсөтүүнүн кереги жок да. Конфликт учурунда ошол тамыры эмнеден келип чыгып атат? Конфликтте көбүрөөк кимдер кечирим сурашат? Эмпат же болбосо жүрөгү менен чечим чыгарган адамдар көбүрөөк кечирим суроого жакынбыз да. Ушул эле карама каршы логиктер бар. Рационалдуу ой жүгүрткөн мындай жүрөгү менен эмес, көбүрөөк акылы менен кеңешкен адамдар кечирим суроодон алысыраак болушат да. Алар логикага сала берет. Бир үй бүлөдө көбүнчө статистика боюнча бирөө эмпат, бирөө ошол сезимтал, жүрөк менен чечим чыгарган адам болот, а бирөө көбүрөөк логик болот. Ошолор баш кошушат. Анан бул нерсе жакшы толуктоо бир четирчи. Ошондуктан эгер кечирим сурап атсаң, кечирим суроо дагы, кечире билүү дагы бул жемишсиз калбаган нерсе да. Өзүрүң көрөсүң, жемишинин, таттуу жемишинин даамын татасың да. Ошондуктан бул жерде ким биринчи сураш керек да. Анан кечиримдүү боло билүү, бири-бирибизге мүмкүнчүлүк берүү, бирок эмнеге таарынып атканыңды ине жибине чейин түшүндүрүү, жемелеп эмес, күнөөлөп эмес. Жана мен позициясында мага ушул катуу тийип калды, кийинкиде ушундай кылсак болобу? Бардык нерсени сүйлөшүү менен чечип алса болот. Чечилбеген эч нерсе жок да. Чечсе болот. Аны бизде кээ бир адамдар барбы, комурсканып, пил кылып, трагедия кылып, катастрофа кылып, жөн эле бир дүйнө токтоп калгандай реакция кылышат да. Жок. Антпей эле тынчтанып, бирок конфликтти эмоциялар тынчыганда чечиш керек. Себеби биз эмоционалдык абалыбыз курч болуп турганда, ачууланып турганда, ыза болуп турганда биздин акыл эс чечим үчүн, деги эле ой жүгүртүү үчүн жооп берген могу мээбиздин маңдайкы бөлүгү өчүп калат, иштебей калат. Кыргызча жалпак тил менен айткандачы. Анткени биз качан ошондой өтө ачууланып, тынчсызданып турган абалда биздин могу эки кулагыбыздын үстүндө миндалина деп коет да. Ошол нерсе иштейт дагы, ал жанагы сигнализация сыяктуу иштейт. Ошондо биздин мээбиздин маңдайкы бөлүгү өчөт дагы. Адам конструктивдүү, тынч абалда отуруп сүйлөшө албайт. Оозунан эмне чыгып, эмне кирип атканын, колдору кандай иштеп кеткенин билбей калат да. Ошондуктан анан өзүнө келгенде эмнени сүйлөп салдым деген ошондон да. Ошондуктан биз могу миндалинаны өчүрүп туруп анан сүйлөшүүгө өтүшүбүз керек. Эмоциябызды контролдошубуз керек. Эмоцияны контролдош үчүн биякта өчүрүш керек, жана мен айткан. Аны өчүрүш үчүн болгону сыртка чыгып кет, жөө басар бери, терең дем алып, демиңди кайра чыгар. Бетиңди суу менен жуу, же болбосо бардагы башыңан ылдый муздак сууну коюп жибер. Ошондо эмоция өчөт, мындайча айтканда, акыл эсибиз ордуна келет да. Анан барып анан тынч абалда, жайлуу атмосферада, айыптоо атмосферасында эмес, ким күнөөлүү эмес, ажырашам деген маанайда эмес да, үй бүлөнү сактап калгым келет. Ооба, менде могу кемчиликтер кетти деп мындай момундук деген сөз бар го. Момундук менен
эки тарап тең сүйлөшсө, үй бүлө ар бир конфликттен кийин мындай алыстабайт, ар бир конфликттен кийин үй бүлөнү тескерисинче жакындайт, баягы мамиле дагы жакын болуп атат да. Бул менин өзүмдүн жеке үй бүлөлүк практикаман улам айтып атам да. Анан кийинки суроом, баягы айтып коюп экен го, үй бүлө түзүлгөндөн кийин бир убакытта же 15 жылдыкпы, же 20 жылдыкпы, же 40 жылдыкпы мындай кризис келет депчи. Үй бүлөдөчү ошондой кризистик абал келет депчи. Ошондой кайсы учурларда келет? Анан аны дагы баягы ошол учурларда көбүрөөк ажырашуулар болот деп атпайбы? Ошол учурду кантип сактап калыш керек? Бул кайсыл жаштарга туура келген нерсе да? 15 жылдыктабы, же 20 жылдыктабы, же бир 25 жылдыктабы ушундай бир учур келип, анан ажырашуулар көп болот дейт да. Мисалы 10 жыл, 15 жыл балаңа да карабай ажырашып кеткен учур дейт да. Бул эмнеден улам болот? Эми могул жашта баягы жаш курактык психологияда 3 жашта, анан 7 жашта, анан өспүрүм куракта кризис болот деп бөлүнөт эмеспи? Бирок үй бүлөлүк жашоодо бул ар бир үй бүлөнүкү индивидуалдуу да. Мисалы, бирок статистика боюнча 7-нчи жылда көбүрөөк кризиске учураган үй бүлөлөр бар да, көбүрөөк. Бул учурда мен ойлойм, бул кризис өзүнөн өзү эле сонун болуп келип эле бир учурда эле мына мен келдим деп келбейт. Бул жылдап топтолуп жүрүп, айтылбай, чечилбей, көмүскөдө кала берип, анан эми үй бүлөлүк жашоо ушу экен да дей берип, анан аягында жарылуу да, аягында болду, мен буга чыдабайм деген нерсе кризис да. Ошондуктан ошол нерсеге жеткирбей коюп, кризиске жеткирбей койсок деле болот, бул биздин колубузда. Негизи элечи, маңдайыбызга ушул ажырашуу жазылыптыр дегендерге мен 100% кошулбайм. Эч Кудай бул бизди бири-бирибизге никелер асманда кыйылат деп коет го. Нике кайып деген нерсе бул Кудай бизди кошуп атканда мен ойлобойм, ушу маңдайына ушулар ажырашып кетсинчи, жазып коеюн дебейт да. Сонун бири-бирибизге белек кылдык, эми ошону өмүр бою бекем үй бүлө кылып жашап кетиш бул биздин колубузда да. Адам өз тагдырын өзү жазган сыяктуу эле үй бүлөлүк жашообузду да биз өзүбүз жасабыз. Туурабы? Бул биздин колубузда. Болгону өзүмчүлдүктөн арылышыбыз керек. Бүгүнкү күндө коуч психологдор өздөрү байкабай эле өзүмчүлдүккө чакырып, жаштарды басып кет, ажырашып кет деген үгүттөөлөргө чакырып атканы да кооптондурат да. Себеби үй бүлөлүк жашоо бул оңой эмес. Жаштар ойлойт, бул жыргалуу үй бүлөлүк жашоо депчи, бирок жаңы үйлөнгөндөй депчи, жок. Жаңы үйлөнөсүң, баягы сыкчылык мезгил кадимкидей башка этапка өтөт. Ал жерде мен башында айткандай эмгектениш керек, ортодо сүйүүнү багыш керек, кризиске жеткирбеш үчүн. Мисалы, азыр мени угуп аткандар, кайсыл учурда жолдошуңуз же келинчегиңиз өзүн сүйүктүү сезет, билесизби деген суроо да. Сиз эмне кылганда ага жагымдуу? Кээ бирөө билбейт. Же болбосо мен эмнеге антмек элем дейт да, өзүн сүйөт көптөрчү. Биринчи кезекте үй бүлөнү сактап калыш үчүн өзүмчүлдүктү четке жылдырыш керек. Биз деген нерсе болуш керек да, мен эмес, биз. Мен жарыма канткенде жакшы кыла алам. Анан кадимкидей эле сураш керек, мен эмне кылганда сага сен өзүңдү сүйүктүү сезесиң? Мисалы, мен өзүм жолдошума айтам, сен мага картошка ачышканда, этимди турашканда мен сүйүктүү сезем. Көрдүңүзбү, бул кадимки эле күнүмдүк жашоодо, ал жерде мага асманда айдалып бер, же Lexus минем деген жокмун. Үйгө эле жумуштан келгенде чарчап турганда карабай, келе коюп, мен байбичедей, жаш болсок да күлүп калышат уккандарчы. Картошканы ачып бере калайын, этиң турап, бүттү мага ошол эле көкөлөтү, ошол эле өзүнүн майда нерселерден, кичинекей эле нерседе. Мен жолдошум мисалы шыктандыруу сөздөрүн көбүрөөк айтканда өзүн сүйүктүү сезет. Биз бири-бирибизди тааныйбыз да. Мен ага көбүрөөк рахмат, могул жерде аябай мага ыңгайлуу кылып берип коюп турсуң. Иш сапарда жүрүп, ретритке барганбыз, келсем, ошо жууна турган бөлмөгө аябай жарык эме коюп коюптур, лампа. Мен аны байкадым, анткени жарык болсо кирлер жакшы көрүнөт, таза турат да, караңгы жерге караганда. Аябай жакшы кылып турсуң, жарык
ошол жарык шамды элип деген сыяктуу мындай ар бир майда нерсени байкап жана бири бириңе ыраазычылык билдире билүү. Буюрса мен бизде аябай жакшы командабызда максат болуп атат. Руханий интеллект деген атайын бир клуб ачалы деп атабыз. Анткени бүгүнкү күндө руханий жактан жардыланып баратпайбыз, баягы руханий интеллекттин ичинде ошо ыраазычылык билдире билүү деген бар да. Биз ошону деле билбейбиз. Мисалы, дүкөнгө киргенде сатуучуга ыраазычылык билдирүү, жеткирип койгон айдоочуга ыраазычылык билдирүү, мектептеги балдарыбыздын мугалимине ыраазычылык айтуу. Бул сонун эмеспи? Ыраазычылык айтканда адамдын мээсинде кубанычтын, бакыттын гормондору бөлүнүп чыгат. Бул терапия кадимкидей психологияда. Ошондуктан үй бүлөдө сүйүүнү багуунун бир жолу бул болгону эле башыңа чөп сындырып койбой, кандайча тиги нан сүт көтөрүп келип калгансың эмес. Ойлочу меселең го эмес да. Рас болгону дүкөнгө жетишпей аттым эле ушу нан сүттү ала келипсиң. Бизге мындай мотивацияны туура эмес нерсе менен берет экенбиз, демек бизде ойдо көрүп тоңкоргондо гана мактайбыз да. Майда чүйдө нерселерге биз көз жумуп коебуз. Болуш керек. Милдеттүү деп коебуз да. Качан адам кылганда ошону ыраазычылык менен кабыл алсак, экинчи ирет адам тим эле дагы кылгысы келет да. Бул өзүнчө мотивация. Бул өзүнчө сонун шык берүү, дем берүү да. Ар бир нерсени байкай билүү. Мисалы, менин жолдошум ар бир тамак ичкенден кийин чоң рахмат, аябай даамдуу болуптур деп айтат да. Бул мага аябай чоң шык берет. Кийинки тамак жасаганга мен өзүм тамак жасаганды анча жактыра бербейм, бирок жолдошумду сүйгөндүктөн жасап берем да. Эгер мен өзүмдүн жайыма койсо, мен жасамак деле эмесмин да. Билесиз, аялдар күйөөбүз командировкага кеткенде балдарым күлүп калат. Папам жокто ачка калабыз депчи. Ошондуктан ар бир нерсени кичинекей нерседе, бакыт кичинекей, маанилүү, майда бирок маанилүү нерселерде камтылган да. Биз бакытты сырттан, чоң нерселерден издейбиз го, бирок жок. Үйдө эле, жаныбызда эле. Кийинки суроом ошол сиз ушул үй бүлөдөгү бир гармонияны айтып өттүңүз да, ошо үй бүлөдөгү гармонияны сактоо үчүн ошо күнүмдүк баягы жашоодо ишке ашыра турган нерселерди айтпадыңызбы? Да кандай практикалык кеңештерди бере аласыз? Мисалы, бири бирибизге ыраазычылыктан сырткары дагы башка эмне мотивация менен жашай алабыз? Сиздин практикаңызда болду беле мындай нерселер? Чогуу убакыт өткөрүү өтө маанилүү. Ажырашуулардын 80% чогуу убакыт өткөрбөгөндөн болот экен да. Бизде чогуу убакыт өткөрүү десе, сөзсүз түрдө балдарды кошуп алып, анан мисалы, кой жаратылышка чыгып келели дейбиз да, казан аякты алып алып, анан чарчап келебиз, ошакта барып кырылышабыз да. Отур да. Же болбосо паркка барабыз, балдарыбыз мороженое кылып салды, булгап салды деп аяктан дагы кырылып келебиз да. Чогуу убакыт өткөрүү эркек менен аялдын балдар жок, өзүнчө түйшүккө батпай таза, сапаттуу убакыт өткөргөндү салтка айландырышы керек. Бул экөө эле да. Мисалы, биздин үй бүлөдө бул салт бар, биздин убакыт деп атап койгон. Анан бул нерсени сезе баштаганда мен жолдошума айтам, биздин убакытты качан өткөрөбүз? Алыс болуп кетти аралыгы деп эскертип турам. Ал болсо качан өткөрөлү дейт, анан эмне кылалы дейт. Мен ойлоно баштайм идеяларды. Биз көбүнчө жаңы чыккан кыргыз кинолоруна барабыз. Анткени кино индустриябыз жакшы өнүгүп келатат, жакшы мораль камтылган кинолор чыгып атат. Анан киного киребиз, андан чыгып алып кафеде отурабыз, андан чыгып балким кээ бир дүкөндөргө чогуу киребиз, анан ошол учурда баарлашабыз да, терең деңгээлинде баарлашуунун. Бул чогуу убакыт. Же болбосо кээде алыс жолго чыгып келебиз, жөн эле нарынга барып келебиз досторубузга, анан чалабыз, биз барып бир конуп кетели дегенбиз деп. Аяка бир күн барсаң батасың, жактырбай койбойт, көп күн жатып албайсың. Бир күн жата коноктор сый эле болот да. Бирок биз жолдо сүйлөшүп барабыз, жолдо апам каттамасына, Сары булакта балыкка токтойбуз дегендей. Анан жаратылышка токтойбуз. Жаратылыштагы бул өзүнчө терапия. Анан досторубуз менен алар бизди сыйлайт, алар менен убакыт өткөрөбүз. Кайра жол жүрөбүз, бул дагы жакындашуу. Мен башында айткан чыгармачылык керек да. Үй бүлөнү бекемдеш үчүн. Көлгө кетип калабыз, тоого чыгып кетебиз дегендей, бирок түйшүккө батпай. Экөөң эле унутуш керек. Үйдөгү түйшүктү таштап, таза, сапаттуу убакыт өткөрүү. Бул жерде балдар жок, балдарга өзүнчө сапаттуу убакыт бөлүш керек. Үйөө аялдагы бири-бирине болгон сезимдерди багуу ошол да.
бири биринде эмне болуп атканын билүү. Анан бул жерде руханий жакындык, эмоционалдык, денелик жакындык баары эри шаркак болсо эле анан сонун болот ошол. Сиз сонун жакшы эрежелерди айтып өттүңүз. Эми кийинки дагы бир суроом, үй бүлөдөгү баарлашууну чыңдоо максатында кандай көнүгүүлөрдү жана ыкмаларды сунуштайсыз? Анткени биз көбүнчө учурда сүйлөшөбүз да отурабыз да, анан баягы көйгөйлөргө өтүп кетебиз да. Анан көйгөйлөр сүйлөшүп баштайсың да, анан көйгөйлөр менен андан ары анан урушталаш, анан жанагындай болуп кетет да. Анан баарлашуунун кандай жакшы ыкмалары бар? Эң сонун суроо. Баарлаша билиш үчүн биринчи адам менен бир толкунга, бир ыргакка түшө билиш керек да. Мындайча айтканда, бул батабы же каргышпы билбейм, гаджеттерибизди четке жылдырып өчүрүп такыр башка бөлмөгө коюшубуз керек. Анткени бул биздин баарлашуубузга терс таасирин тийгизет. Анан ошол адам менен бир толкунга түшүү бул мен сен менен болгонума бүгүн аябай кубанычтамын. Анан уга билүү. Бизде укпайбыз. Биз адам сүйлөп атканда эле ичибизде ойлонуп баштайбыз, буга эмне деп жооп берсем, же болбосо сүйлөп баштаганда эле акыл үйрөтүп киребиз. Бүгүнкү күндө кулактар жок, ооздор. Мисалы ошол эле соц тармактарга киреличи, бүт эле акыл үйрөтүүчүлөр да, угайын деген киши жок. Бирок мен Рахат Жуманазарова деген группалашымдын ырын дайым мисал кылып келем. Ошонун бир ырсаптары бар эле да. Азыр мага башымды жөлөп алып, мойнунан бек кучактап ыйлаганга ийин керек. Ким болсо ошол болсун, атын деле айтпай эле койсун. Мен ыйлап бүткүчөктү, болгону болгон эле, чачымдан аста сылап ийинин тосуп койсун деген сыяктуу. Бизде баарлашуу, чыныгы баарлашуу бул ийин, бул кулак боло билүү да. Ооздун кереги жок кээде. Кээде сен адамды угуп койсоң эле ошол чоң баарлашуу. Бизде ошол көптөргө ийин, кулак жетишпейт азыр. Баарыбыз эле ооз болгонго аракет кылабыз да. Ошо мен өзүмдүн кесипкө коуч курсумда кулак болгонду үйрөтөм. Кулак болгонду да үйрөнүш керек. Бул да кыйын. Анткени сүйлөп көнүп калабыз да. Ошондуктан адам менен бир ыргакка түшө билүү, уга билүү, анан туура суроолорду бере билүү, ачык суроолорду. Мисалы биз көбүнчө суроо беребиз, ооба жок деп эле жооп берет да адам. Жылуу кийиндиңби? Ооба. Мектепте жакшыбы? Жок. Ооба. Бүттү. Адамды ача билген суроолор бар. Негизи коучтук деген ошол. Биз коуч десе мотиватор, үйрөтүүчү дейбиз го, жок, чыныгы коуч бул уга билген, суроо бере билген, бир толкунга түшө билген, шыктандыра билген. Туура мотивацияны адам сырттан эмес, ичинен тапканды үйрөтө билген адам да коуч. Бизде мотивацияны көбүнчө адамдар сырттан издешет да. Тренинг тияк биякка барганда тим эле үйлөнгөн шариктей болуп жүрүшөт, андан эле жели чыгып калат да, анткени адам өзүнүн ичинен мотивация тапканын билбейт да. Ошондуктан баарлаша билүүнү дагы үйрөнүш керек. Мен учурдан пайдаланып чакырмакмын, келгиле окугула баарлашканды, үйрөнгүлө, укканды үйрөнгүлө деп. Анан Сейлайымга соңку сурообуз болсун. Үй бүлөдөгү ушул гармониялуу мамилени, дени сак мамилени сактоо үчүн мына сиздин жыйынтыктоочу өзүңүздүн баягы кеңешиңиз болобу, айтып өтсөңүз биздин жалпы угармандарыбызга. Шартсыз бири-бирибизди шартсыз сүйгөндү үйрөнөлү деп айткым келип атат. Шартсыз сүйүү бул сен мондай бол, баландай бол, анан мен сени сүйөм, кабыл алам эмес да. Шартсыз сүйүү бул сен кандай болсоң, негизи үй бүлө курат. Сүйүү бул сезим эмес, бул чечим да. Бизде бир сезимдерге алдырып эле үйлөнүп алышпайбы, бул чечим. Мындайча айтканда, мен сени плюстарың менен, минустарың менен, кемчилигиң менен, жакшы жагың менен кабыл алып, өмүр бою ошол нерсени көтөрүүгө, өмүр бою сенин минустарыңды көтөрүүгө, өмүр бою сенин плюстарыңан ырахат алууга даярмын деген чечим да. Шартсыз сүйүү деген ошол. Эч качан адам идеалдуу боло албайбыз, идеалдуулукту күтүп кереги жок да. Сен идеалдуу бол, анан сүйөм эмес. Сен баландай болуп өзгөр, анан сүйөм эмес да. Ошондо эгер биз бири-бирибизге жубайлар шартсыз сүйгөндү бири-бирибизди үйрөнсөк, анда бактылуу үй бүлөлөр көп болмокпуз.